Саламатсыздарбы, урматтуу социалдык тармактын колдонуучулары, мугалимдер, окуучулар жана ата энелер. Билим берүү жана илим министри Уланбек Мамитакунов агайыбыздын колдоосу менен министрдин бир күн аталышындагы репортажды даярдадык. Репортажыбыз эки бөлүктөн турат. Биринчи бөлүгү Уланбек Мамитакунов агайыбыз менен болгон маек, экинчи бөлүгү агайыбыздын ишмердүүлүгү. Анда эмесе сиздердин көңүлүңүздөрдү бурмакчыбыз. Саламатсызбы агай? Мен Бишкек шаарындагы номер 94 мектептен келдим. Менин атым Жээнбекова Сезим, мен 7 класстын окуучусумун. Мен сизден азыр интервью алганы келдим. Мен келечекте журналист болгум келет. Анан азыркы биринчи суроом, баалыгыңыз каякта өттү эле? Ошол мезгилге келсек. Сезим, келгениңе чоң рахмат. Аны эми балалыгым боюнча айтып берсем, менин балалыгым ошо Бишкек шаарында өттү, 1-Май районунун тегерегинде. Ал жерде ошо бала бакчага барып аттым, 48 орто мектепке бардым. Андан тышкары ошо жайында кыргыз тилин унутуп калбаш үчүн, кыргыз тилин үйрөнүш үчүн ошо айылга барчумун. Ошо айылда жайлоодо биздин ошо туугандар менен биргеликте жайкы кездерди ошо жерде өткөрчүмүн. Бала кезиңизде ким болууну кыялданчу элеңиз? Мен мектепте окуп аткан кезде биздин айрым классташтарыбыз ошо космонавт болобуз дешчү, летчик болобуз дешчү, же военный аскер кызматкери болобуз дешчү. Бирок мен болсо ошо котормочу болом деп кыялданганмын. Ошон үчүн англис тилин да өз алдынча үйрөнчүмүн. Анан ошо чет жактагы, ошол эле 80-жылдары чет жактагы балдар менен каталышып, Монголиядан, Чехословакиядан, Кытайдан ошол окуучулар менен англисче каталышып, ошо англис тилин үйрөнүүгө умтулчумун да. Анан бирок англис тилине тапшырган жокмун. Андан тышкары ошо физика мугалими болом деп 11-класста чечкенден кийин ошо физика факультетине тапшырып, кийин ошо физик мугалими болдум. Жакшы экен. Ал эми мектептеги жакшы көргөн сабактарыңыз кайсы сабактар болчу? Мектепте эми сабактын баарын жакшы көргөмүн деп айтсам, бул эми калп болуп калат. Ошондуктан чынын айтсам, англис тил сабактарын жакшы көрчүмүн. Андан тышкары орус адабияты сабагын жакшы көрчүмүн. Орус тил сабагын, математика сабактарын жакшы көрчүмүн да. Анан биз окуп аткан учурда кыргыз тил сабактары жок болчу. Ошондуктан биз ошо жана айтмадымбы, айылга барып кыргыз тилин үйрөнчүбүз да. Анан бул деле өзүнчө сабак болчу да бизге. Анан негизинен ошо силерге айтарым, ошо англис тилин сөзсүз азыр басым жасашыбыз керек. Азыр мына биргеликте депутаттар менен биргеликте ошо долбоорлорду өнүктүрүп атабыз. Ошо балдардын арасында англис тилин үйрөтүүгө чоң өзүбүздүн салымыбызды кошолу деп атабыз да. Анан ошондуктан дене тарбия предметин деле көп жакшы көрчү эмесмин. Себеби ал учурда жалаң эле чуркатып эле, анан же футбол ойночу эмеспиз, же баскетбол ойночу эмеспиз, чуркап эле жүрө берчүбүз. Бирок негизинен ошо ар бир окуучу ар бир сабакка кызыгыш керек да. Анан эми өзүнүн билим деңгээлине жараша өздөштүргөнгө аракет кылыш керек. Эң сонун агай, мектепке ишке кирген кездеги кандай кызыктуу учурлар болду эле? Мен ошо студент болгондо эле 3-курстан баштап ишке киргенмин да. Анан Бишкек шаарынын 28-мектебинде ошо физика мугалими болуп иштеп баштадым, 7-класстын окуучуларына. Андан кийин 47-мектепте ошо 10 жыл иштедим. Анан 10 жыл ичинде ошо класс жетекчи да болдум. Азыркыга чейин ошо окуучулар менен каталышып, жолугушуп жүрөбүз. Анан эми кызыктуу окуялар көп эле болду. Мектепте иштеп аткан учурда. Анан эми азыр кайсынысын айтсам, окуучулар мына тартибин бузганда, окуучулар темаларды же сабактарды жаттабай келгенде, ошондо ар кандай ыкмалар менен эки койбостон балдарды иштеткенге, сабактарды берген темаларды жаттаганга, көндүмдөрдү аткарууга өзүнчө бир ыкмаларды таап, оюн аркылуу кылчубуз да. Анан эми кызыктуу окуялар субботник учурунда болуп атты. Окуучулар мисалы шыпырбайбыз дегенде шыпыргын алып өзүбүз мугалимдер шыпырып баштаганда окуучулар бизди көрүп уялып, бул деле эми жашоо, мектептеги турмуш дегендей. Анан ал учурда 1-мектепке барганда окуучулардан, мисалы 11-класстын окуучуларынан ашып кетсе 2-3 жыл улуу болчумун да. Анан айрым учурда эң биринчи жылдары, биринчи айлары да, ошондо бир ай бул жаш бала келип бизге сабак өтүп атабы дегенде учурлар болуп атты. Бирок ошол эле учурда ошо ар кандай ыкмаларды колдонуп,
ошол мектепте 47-мектепте 10 жыл иштедим. Анан азыркы учурда ошо жаш мугалимдер мектепке барышат. Сөзсүз окуучулар жакшы кабыл алыш керек. Себеби бул деген мугалимдер силерге билим берели деп барып атышат, туурабы? Анан ошо силерге билим берем деген кишилерди сөзсүз кабыл алып, туура мамиле кылып, анан алар менен жакшы агайлар, эжейлер, окуучулар болуп биргеликте окушулар керек да. Жакшы экен. Эми окуучуларга кандай кеңештерди берет элеңиз? Эми бере турган негизги кеңеш бул окуш керек да. Биз ошо мен окуучулар менен жолукканда дагы такай айтам, биз эми кеңеш дагы, талап дагы сиздерден жакшы эле окуу гана керек да. Анан азыркы учурда ошо өз алдынча окууга дагы мүмкүнчүлүк түзүлүп атат. Интернет булактарын, башка китеп булактарын колдонуп, сабактан тышкаркы материалдарды, маалыматты дагы кеңири колдонуп, мугалимдер менен биргеликте ошол жаңы маалыматты үйрөнүүгө, жаңы маалыматты колдонууга аракет кылышыбыз керек да. Анан азыркы учурда айтып атат, мына дене тарбияга да көп басым жасашыбыз керек. Сөзсүз спорттун бир түрүнө машыгыш керек. Андан тышкары чет тилдерди, андан тышкары мына өзүбүздүн тилибизди, анан орус тилин дагы үйрөнгөнгө умтулушубуз керек. Анан негизги ошо баарыңыздар бирдей жакшы мамиледе болушуңар керек да. Азыркы учурда айрым мектептерде мына окуучулар бири-бири менен урушуп атышат. Бирок бул эми 10 жылдан кийин, мектепти бүткөндөн кийин, 10 жыл, 20 жылдан кийин ошо түшүнүп баштайсыңар да. Канчалык ошо классташтарыңарды, керек болсо досуңарды, тууганыңардай көрүп мамиле кылыш керек экен депчи. Ошондуктан сөзсүз бири-бириңиздер менен жакшы мамиледе болушуңар керек. Мугалимдерди сыйлаш керек. Андан тышкары мына ата-энелерге дагы туура мамиле кылыш керек. Ата-энелер силер үчүн жамандыкты каалабайт, мугалимдер да жамандыкты каалабайт. Ошондуктан силер ошолор айткан акыл насаатты сөзсүз эсиңерге тутуп, жакшы болууга аракет кылыш керек да. Маек куруп бергениңиз үчүн терең ыраазычылык билдиребиз. Иштериңизге ийгилик, ден соолук каалайбыз. Бар болуңуз агай. Ошо Сезим, сага да чоң рахмат. Бүгүн мына убактыңды бөлүп министрликке келип интервью алып атасың. Анан сенин окууларыңа да ийгилик каалайбын. Андан тышкары ошо сенин классташтарыңа, сенин мугалимдериңе, ошо мектептин жамаатына чоң ыраазычылык билдирем. Анан келечекте ошо тилеген ой максаттарыңа жет. Буюрса сенден чоң чыгаан журналист болот деп күтөбүз. Анан ошо сага кичинекей белек камдап койдум эле. Ушул кутучаны жакшы нерселериңди салып колдонсоң болот. Белегиңиз үчүн чоң рахмат. Сиз менен маек алганым үчүн көп кубанычтамын. Чоң рахмат, мен дагы. Кыргыз Республикасынын билим берүү жана илим министри Уланбек Эсенбековичтин иш күнү таңкы саат 9:00 башталат. Ага жумушка келген учурда министрлик тарабынан жүргүзүлүп жаткан иш кагаздарды карап чыгып, бекитип кол коюп берет. Кыргыз Республикасынын министрлер кабинетинде өткөрүлгөн жыйындарга катышып, бир канча иштер башталат. Билим берүү жаатындагы реформаларды, долбоорлорду өткөрүү жана ишке ашыруу үчүн эл аралык кызматташтыкты өнүктүрүү багында чет өлкөлүк кызматкерлер, уюмдар жана өкүлдөр менен жолугушуулар өткөрүлүп, маанилүү документтерге, меморандумдарга кол коюлат. Бала бакча, мектеп жана окуу жайларга барып, билим берүү процессинин жүрүшү менен таанышып, көзөмөлгө алып, кеп кеңештерин берип, жерлерде жолугушуу, жыйындарга катышат. Билим берүү министрлигиндеги кызматкерлер менен отурумдар болуп, маанилүү маселелер, чечимдер кабыл алынып, иштердин жүргүзүлүп жатканы боюнча маалымат алмашуу болот. Министрликтин ишин илгерилетүү жана реформаларды жүргүзүү боюнча коомдогу жарандарды, активисттерди кабыл алып, сунуштар, идеялар талкууланып, тийиштүү чечимдер кабыл алынат. Аталган жолугушуулар онлайн жана офлайндагы форматта өткөрүлүп турат. Министрликке суроолору менен келген жарандарды кабыл алынат. Уланбек Эсенбекович жарандардын ортосундагы байланышты социалдык тармактарда да жигердүү бекемдеп, тез арада чечүүнү колго алган. Республикадагы өткөрүлгөн форумдарга, семинар, тренингтерге барып, мугалимдер менен дайыма тыгыз байланышта болот. Жалпыга маалымдоо каражаттарынын эфирлерине катышып, маалыматтар менен бөлүшөт. Министрлик тарабынан өткөрүлүп жаткан долбоорлорго барып, кабардар болуп турат. Министрдин иш күнү тынымсыз аракеттер менен коштолуп, дээрлик бош убакыт жок.
Уланбек Эсенбековичтин иш күнү кечки саат 9:00 чейин барып, айрым күндөрү кечке чейин узарат. Муну менен бирге орчундуу маселелер күн-түн дебей чечилип, ыкчам аракеттер көрүлөт.